Салам достор, кандайсыңар? Сиздер менен Мирлан, Чикаго шаарынан. Америкада жүргөн кыргыздар штатты тандап, өзүнүн кайсыл штат жагарын тандай албай жүргөндөр бар. Айтып отурсам, мага кайсыл штат же болбосо кайсыл шаар жагат десеңер, өзүмдүн ошол Чикаго шаары, Иллинойс штаты абдан жагат. Себеби биринчиси бул Кыргызстандын погодасына окшош. Экинчиси Ысык көлгө окшогон Мичиган көлү бар. Үчүнчүсү кыргыз комьюнити жана ошондой эле кыргыздардын биримдиги ал жерде көп. Кыргыз негизи илгертен эле карым катнаш ушундай нерсеге жакын болобуз. Ошол себептен кыргыздар ал жерде бири менен баарлашып, сүйлөшүп, жада калса ошол Америка Кошмо Штатында мурун мисалы Украин Виллидж сыяктуу райондор пайда болгон болсо, азыркы күндө де факто кыргыз райондор пайда болуп калган. Кыргыз комьюнитиси бул алдыңкы орунда турган жана ошондой эле багытты көрсөтүп, ошол эле Telegram группалар, ошол эле WhatsApp группалар, ошол эле СНГ шаарынан келген мигранттар, биздин казак, өзбек туугандарыбыз ошо кыргызга жакыныраак болуп, даже ошол Чикагонун тегерегинде среди своих дегендей көбөйүп жакшынакай жүрөбүз. Кээ бир айтышы мүмкүн, тил үйрөнүш керек, анан башка ошол адамдар менен, улуттар менен аралашыш керек дейт да. Мен ал нерсеге кошула албайм. Тил үйрөнүш керек, албетте. Бирок силер көрдүңөр беле, ошол эле мексиканецтер, биздин туугандар, мисалы Чикагодо барсаңыздар, мексиканский район бар, алар өз тилинде сүйлөшөт. Кыргыздар деле чогулуп алып, өзүбүздүн тилибизде сүйлөй берсек эмне болот? Биз тилин билип кое беребиз, бирок биз өзүбүздүн каада салтыбыз менен, өзүбүздүн тилибиз менен, ошол эле Кыргызстандагыдай эле, бирок Американын мыйзамдарына башыйып, Америкада өзүбүздүн ишибизди кылып жүрө берсек, ошондон өткөн нерсе жок. Ооба туугандар, башка штаттар, ар бир штат кооз, ар бир штаттын өзүнүн мындай достопримечательностьтары, ушундай шумуктуу жерлери менен өзгөчөлөнөт да. Бирок эми мисалы мен Калифорнияда болдум, Лос-Анджелесте болдум. Лос-Анджелес абдан кооз, ысык көлдө болгон жер, погодасы. Күндүз көлдө жүргөндө сухой климат. Мисалы Майами, Флорида, Майамиде болбосо да Тампа жагында болдум. Мага жакпады, себеби ал жерде влажность, мага өзү влага жакпайт. Болуп кетет, тердей бересиң. Балким эң бай адамдар ошол эле Майамиде жашашы мүмкүн. Сан-Франциско жакта жашашы мүмкүн, Калифорнияда. Албетте, возможно, тиги кээ бир айтышы мүмкүн, Портланд коштоо шаар, же болбосо тиги Сиэтл, же дагы жана башка силер өзүңөрдүн жаккан жериңерге жашайсың. Болгону мен өзүмдүн оюмду айтып коеюн. Айтып кеткендей, Лос-Анджелесте ысык көл деп атпайбы, кечкисин салкын, күндүз ысык, абасы сухой, океан, Тихий океан, абдан соңу. Лос-Анджелестин өзүнүн бирок эмелери бар. Ал жерде кымбат, такси дегендери. Бирок бир гана мисалы мен ошол нерселердин баарын, шарттардын баарына көнүп алып, анан өзүмдүн баарлаша турган кыргыздар жок болсо, мен эмне кылам? Ал жерде изгой катары болуп, мындай өзүнчө кызыгы жок да. Анткени өзүңөр билесиңер, американецтер бул мындай ушундай калп болот. Алар сени мектептен баштап чогуу окусаң, университетте чогуу окусаң, балким ошондо сендин жылуу мамиле болуп, мындай сен менен дос катары сүйлөшүш мүмкүн. Кечээ эле келип алып, же 10 жыл мурун келип, 15 жыл мурун келип алып, бир кыргызды мен көргөн жокмун, американец дос таап алган. Ооба, единичный случай өтө аз. Бирок ошонсо деле менимче алар бир сүйлөшөт, эки сүйлөшөт, бирок кыргыздардай болуп эме сүйлөшө албайт. Биз кыргызга эмне керек? Биздин кыргызга сүйлөшүү, биздин кыргызга бири-бирибизге конокко баруу, жөн эле ден соолукту суроо, маектешүү,
общем өзүң билесиң ошол нерсе жок болсо бул дарысыз калгандайсың го. Дагы бир чоң жетишкендик деп айтсам, мага деги эле көпчүлүк кыргыздарга, не только кыргыздарга, Центральный, Средняя Азия, СНГдан келгендерге жага турган нерсе бул биздин ресторандар. Кыргыздардын Чикагодо ушундай темп задавать этип салышты. Биздин Кыргызстандагыдай эле. Ошол эле айыптарын айтып отурсам, эми акыркы жылда эле 20 ресторан ачылды да. Эми бул чоң жетишкендик, албетте. Кыргыздардын таксинин, доставканын, мындайча айтканда, көпчүлүк санда ээлеши. Ошол тармакта кызмат көрсөткөн биздин кыргыз улутундагы адамдар абдан көп. Мындайча айтканда, бир күн эгер кыргыздар таксилайт этип жүргөн кыргыздар, мен мисалы өзүм доставкада да иштедим, таксиде да иштедим. Эгер кыргыздар бир күн чогулуп туруп жумушка чыкпай койсо, Чикагодо проблема болуп кетиши мүмкүн да. Бул тамаша катары айтып атам, бирок негизи боюнча өзүңүн оюңар жазып кетсең болот. Архитектура жагынан боюнча менин оюмча дүйнө жүзүндө эң күчтүү архитекторлор бул Чикагодон чыккан. Албетте бул боюнча өзүңүздүн комментарийиңерди жазып, лайктап басып, подпискадан кылып, жана ушул видео менен бөлүшүп унутпайсыз.